Саламатсыздарбы. Бүгін біз тұрақ жайларды қамсыздандыру темасына арналған маанилүү маекти назарыңыздарга сунуштайбыз. Бұл маселе ар бир үй бүлөнүн коопсуздугуна, өлкөнүн экономикалык туруктуулугуна жана жарандардын социалдык корголушуна дагы түздөн түз таасир эткен багыт. Студиябызда мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу департаментинин директору Актан Турумбеков мейманда. Актан Орозбекович, саламатсызбы, дагы бир жолу студияга кош келдиңиз. Бүгүн ушул камсыздандыруу рыногунда абал кандай, дегеле жарандардын активдүүлүгү кандай болуп жатат, алар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр жана тармактын учурдагы иши тууралуу кеп кылалы деп сизди чакырып отурабыз. Эми эң оболу ушул декабрь айынын мына ортолоп калдык, дээрлик жыл жыйынтыкталып баратат. Биздин өлкөдө турак жайларды камсыздандыруунун азыркы абалы кандай болуп турат? Жарандар дагы деле кызыгып жатабы ушул багытта? Ооба, сиз туура айттыңыз. Бул 2025 жылдын жыйынтыктарын чыгарып алсак, чыгарууга уже даяр болуп калдык. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бардык катталган турак жайдын дээрлик 29% ошо камсыздандыруу келишими түзүлдү. Ал эгерде өлкөбүздө официалдуу түрдө 1 миллион 250 миңге жакын турак жай болсо, алардын ичинен камсыздандыруу келишими менен 355 турак жайы камтылды. Актан мырза, негизи азыр кыш мезгили өтө опурталдуу жана кооптуу учурда, себеби дегенде ушул үйдө жылыткычтарды колдонуп, өрт коопсуздугун дагы эч ким алдын ала албайт, ага эч ким кепилдик бере албайт деген менен ар бир адам баягы сактансаң сактайт. Ошол эле учурда камсыздандырып, мындай жашооңо кам санабай тынч жашайм десең, бул абдан маанилүү болуп турат. Бул багытта биздин кабарчыбыз дагы атайын видео материал даярдаган. Элдин пикири кандай, биз чогуу угуп көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Өрт, суу каптоо, табигый кырсыктар сыяктуу күтүлбөгөн кырдаалдар үй бүлөнүн жашоосуна олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Мына ушундай учурда камсыздандыруу полиси турак жайды калыбына келтирүүгө жардам берет. Бишкек шаарынын тургуну Жипаргүл Чоюнованын үйүндө кондиционерден өрт чыгып, турак жайы олуттуу түрдө жабыркаган. Күтүлбөгөн кырсык үй ээсине чоң чыгым алып келмек. Бирок Жипаргүл айым алдын ала турак жайды камсыздандыруу полисин алып койгон. Квартирабыз өрттөнүп, толугу менен өрттөнүп кетти. Bir айга чейин эле страховой компаниядан 468.865 суммада страховка төлөнүп берилип жатат. Бүгүнкү күнгө алсак, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 236 турак жайга 30 миллион 500 миң сом ошол келтирилген табигый кырсыктардан болобу, өрт кырсыгынан болобу келтирилген чыгымдар толугу менен орду толтурулуп берилди. Адистердин айтымында азыркы тапта көпчүлүк өрт кырсыктары дал көп кабаттуу үйлөрдө катталууда. Ошондой эле адистер камсыздандырууну кар калың түшкөн, сел коргонучу жогору аймактарда өзгөчө маанилүү деп белгилешет. Дагы башка чыгымдардан колгонойн десе, бул турак жай ээси ыктыярдуу камсыздандыруу келишимин түзүп алат. Ыктыярдуу камсыздандыруу келишими аркылуу дагы башка өздөрүнүн чыгымдарын толтуруп алса болот. Үйдү камсыздандыруу үчүн болгону 2 гана документ керек. Ал үй ээсинин паспорту жана турак жайдын техникалык паспорту. Камсыздандыруунун тарифи турак жайдын аянты жана көлөмүнө эмес, анын айылда же шаарда жайгашканына карата эсептелет. Бул айыл жергесинде эгерде 500 миңге чейин каралса, шаар тургундары үчүн бул 1 миллион сомго чейин компенсация каралган. Келишим болсо 1 жылга айыл тургундары үчүн 600 сом турат, шаар тургундары үчүн 1200 сом турат. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1 миллион 250 миңден ашык турак жай катталган. Алардын ичинен болжол менен 350 миңдей гана камсыздандырылган. Дагы бир жолу белгилей кетели, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу полиси табигый жана техногендик кырсыктардан гана коргойт. Турак жай ээсинин өзүнүн күнөөсүнөн чыгып келе турган болсо, ошол төлөнбөй калышы мүмкүн. Турак жайды камсыздандыруу бул үй бүлөнүн коопсуздугу, ошондой эле финансылык туруктуулук үчүн туура чечим. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Актан Орозбекович, мына өзүңүз дагы кечээ кабарчыбыз даярдаган видео материалда бир нече жолу маек бериптирсиз. Элге кыска нуска түшүндүрүп бергенге аракет жасадыңыз. Бирок 1 миллион 250 миң турак жай катталса, мына камсыздандыруу полисин алгандар 350 миң эле деп атабыз. Жалпы республика боюнча бул сан эми аз. Эмне үчүн активдүүлүк мындай
жокко эсе болуп атат дээрлик. Биз ойлойбуз, бул активдүүлүктүн мындай аз болгондугу эң негизгиси, эң биринчи себеби бул эл арасында, калк арасында ушундай жеткиликтүү маалымат таралбай, может мүмкүн маалыматтын жетишпендигинен болуп жаткан деп ойлойбуз. Эң негизгиси ошондуктан биз муну жоюу үчүн ушул силерге окшогон массалык маалымат каражаттары менен жардам менен, социалдык тармактардын жардамы менен болобу, ошо калк арасында эң негизгиси ошо жеткиликтүү түрдө, түшүнүктүү, жеткиликтүү кыскача кылып ошондой маалымат таратуу керек. Таратуу, ошон маалымат таратуунун аркасында иштеп жатабыз. Ошо эң негизгиси биз ойлойбуз маалыматтын жетишсиздиги. Бирок эгерде биз Ала Тоо 24 телеканалынын ушул сөздөн ишке же Ала Тоо Лайв программаларында эң көп чыгып талкууланган тема жыл ичинде кайсыл болду десе, автомашиналарга ОСАГО полисин алуу, турак жайларды камсыздандыруу темасы дээрлик. Бир айда кеминде 2 жолудан камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү, башчылары, адистери келип элге маалымат жеткирип жатышты. Жаңылбасам сиздердин социалдык тармактагы баракчалардагы активдүү иштеп бүгүнкү күндө калың элге маалымат жеткирүүнүн аракетиндесиздер. Болгону элдин назарын бурдурууга балким ошол маалымат кампаниясын заманбап ыкмада. Же болбосо азыр жаштардын көбү башка платформаларда отурушат, социалдык ошол жактарга киргизиппи? Сиздин пикириңиз кандай? Ушул жаатта дагы биз жеке менин пикирим маалымат жетиштүү эле кетип жаттыбы. Ушул жаатта дагы биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан дагы ошол социалдык тармактарга дагы абдан чоң көңүл бурулууда. Бул тараптагы дагы чоң керектүү адистерди дагы жумушка алып болобу, же аларды менен кызматташып болобу, ошондой дагы аракеттердин аркасында иштедөбүз. Бирок бул өзүнүн жемишин бербей койду деп да айтуу болбойт. Анткени эгерде ошол эле 24-жылдын көрсөткүчтөрүнө караганда бул камсыздандырылган турак жайдын саны 20%дан ашкан эмес, а буга чейин болсо 10%дын тегерегинде эле болуп келген. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушул биздин болгон бардык иш аракеттерибиз, өлкө жетекчилик аркылуу дагы көңүл бурулган ушул суроолордун баары ушу өзүнүн жемишин берүүдө. Ошондуктан бара ушу камсыздандырылган турак жайлардын санын дагы 30%, быйыл эгерде 30%га жеткирүүгө пландаштырып жатсак, эндиги бул жылдардан баштап мындан да өйдө көрсөткүчтөргө жетишебиз деген ойдобуз. Турак жайды камсыздандыруу боюнча эң көп суроо, талап, эң көп активдүүлүк кайсыл аймактарда байкалат? Эң көп активдүүлүк бул өзгөчө региондордо болот. Анткени бул эгерде ошол кырсыктар менен кайсы жерлерде көбүрөөк кайсы жерде көбүрөөк болсо, ошол региондордун калкы ошондой кырсык менен же ошо кырсыктын алдын алуу, же ошо кырсыктын мисалы жер тиртирүү, тоокелдиги бар, техногендик аймакта сел эгерде биздин акыркы убактылар болсо өзүнөн ашып кетиши мүмкүн. Ооба, туура айтасыз. Эгерде акыркы убакытты эске алсак, өзгөчө сел кырсыгы көбүнчө көп болду, өзүбүз билебиз. Ал түштүк региондордо болду. Ошондуктан ошол камсыздандырылган турак жайлардын саны азырынча ошол түштүк региондордо көбүрөөк. Бирок башка региондордо алардан артта калбай, ошол региондордо бизди иштеген адистер да өзүнүн иш аракетин баарын толугу менен жасап, ошо калк арасында өзгөчө маалымат таратуунун жардамы менен ошо көрсөткүчтөрдү өйдөлөткөнгө аракеттерин көрүшүштү да. Эми биз ушул камсыздандыруу полисинин шарттары, анын ичиндеги камтуулар боюнча элге мындай бир жөнөкөй тил менен анан жакшынакай кылып бир түшүндүрүп берсек, турак жайды камсыздандыруу полиси кандай тобокелдиктерден коргойт? Бул турак жайды милдеттүү камсыздандыруу полиси эң биринчи бул табигый кырсыктардан келтирилген чыгымдын ордун толтуруп берет. Анан кийин өрт кырсыгынан келген чыгымдарды, анан ошо өрттү өчүрүүдө ошо келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп берет. Жанагы өйдө айтылган сюжетке таянсак, бул техногендик чыгымдардын ордун толтуруп берет. Ал эми өзүнүн күнөөсү менен же башка бир себептерден болгон кырсыктардын ордун толтуруш үчүн ал жана ыктыярдуу келишимдерди түзүп алышы зарыл. Кошумча. Ошол эле турак үйдөн тышкары, турак үйдүн ичинде кымбат баалуу мүлктөр болушу мүмкүн. Аны дагы кошумча камсыздандырып коюу мүмкүнчүлүгү бар да. Негизи эле биз камсыздандыруу десе азыр ушул кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү көп учурда элестетебиз да. Бирок башка өнүккөн өлкөлөрдө камсыздандыруунун 25-тен 40-ка чейинки түрү өнүгүп атат. Мисалы
ошол эле саламаттык сактоону, ошол эле өзүңдүн өмүрүңдү, ошол эле жан жаныбарларга чейин камсыздандырып койгон Европанын айрым мамлекеттери бар. Жада калса сиздердин камсыздандыруу уюмунан өкүлүңүздөр келип айтып берди эле, бул эми далилденген маалыматпы билбейм, бирок мен расмий адамдан угуп отурамын. Ушул Кытай Элдик Республикасында мисалы жаштар мамилесин дагы камсыздандырып коюшат экен. Андай камсыздандырууну албетте камсыздандыруу бул биз жаңы гана биздин өлкө жаңы гана баштап атабыз. Эң башлаганда эң негизгиси бул жанагы сөз айтып өттүңөр, ОСАГО деген камсыздандыруунун бул түрү, жана автоунаа ээлеринин жоопкерчилигин камсыздандыруу бул бүткүл өлкөлөрдө эгерде жанагы бүткүл өлкөлөрдө эгерде бар болсо, биздин өлкөдө быйыл гана ишине кирди. Ошондуктан бул көргөзүп турат, что биздин өлкө бул камсыздандыруу чөйрөсүндө анча мынча артта калуудабыз. Бирок мунун аркасында биз да иштөөдөбүз. Эгерде өнүккөн өлкөлөрдө камсыздандыруунун кандай түрлөрү боло турган болсо, ошол түрлөрдүн баардыгын дагы биздин өлкөдө иштеттирип, биздин өлкөгө алып келүүгө баардык аракеттерди кылабыз. Бул үчүн биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун баардык мүмкүнчүлүктөрү бар, баардык ошондуктан ошол биздин өлкө дагы ошол деңгээлге жетишине аракеттерибизди баарын кылабыз. Эми биз өзүбүздүн өлкөдө ушул камсыздандырылып анан ишке ашып аткан саясат боюнча кете турган болсок, эми тарифтер, баа боюнча сурагым келип атат. Кандай принцип менен эсептелет? Аймактык тобокелдик, мисалы курулуш материалы, үйдүн абалы, сиздер ошол төлөм жүргүзүү учурунда эске алынабы? Бул турак жайдын милдеттүү камсыздандыруу бул мыйзам аркылуу кабыл алынып, бардык өкмөттүк токтомдор аркылуу бекитилген. Булардын жанагы тарифтери бардык алган жалаң гана шаар жергеси жана айыл жергеси үчүн гана экиге гана бөлүнгөн. Шаар жергеси үчүн эгерде 1200 сом болсо, айыл жергеси үчүн 600 сомду 1 жылга түзөт. Бул төлөмдөр жүргүзүүдө бул турак жайдын эч кандай жанагындай кабаттуулугу же кандай материалдан салынгандыгы эске алынбайт. Бул гана жөн эле бир турак жай үчүн ошондой баа көрсөтүлгөн. Ушул баага ошол турак жай үчүн 1 жылда шаар жергесинде 1 миллионго чейин компенсация каралган, айыл жергесинде 500 000 сомго чейин. Эгерде ошол турак жайга ошондой табигый кырсыктардан же өрт кырсыгынан келтирилген чыгым болсо, ушул суммага максималдуу компенсация каралган. Андан көп суммага чыгым боло турган болсочу? Андан көп суммага чыгым боло турган болсо, бул жарандарыбыздын өзүнүн ыктыярдуу түрдө калганын өзү камсыздандыруу алганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Камсыздандыруу уюмунун атайын адистери барып аныктап, чыгымдын көлөмүн эсептеп чыгып, буга дагы 1-2 ай убакыт кетет да, Канча убакытта негизи төлөм жүргүзүү ишке ашат? Мыйзамга ылайык биз бул төлөмдөрдү ошол камсыздандыруу окуясы болгондон тартып, же камсыздандыруу окуясы боюнча баардык болгон официалдуу ошондой токтомдор болобу, тастыкталуучу документтерди өткөргөндөн баштап 30 күндүн ичинде өзүбүздүн төлөп беришибиз милдеттүүбүз. Эгерде төлөп бербей турган болсок, ошол 30 күндүн ичинде ошо төлөп бербейтиндин эмне себептери бар экенин сөзсүз түрдө ошол жараныбызга билдирүүгө милдеттүүбүз. Мисалы, быйылкы жылдын жыл башынан бери сиздер канча турак жайдын ээсине төлөп бердиңиздер? 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча ушул күнгө 236 турак жайга биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму 30 миллион 500 000 сом чыгымдын ордун толтуруп берди. Арасында ошол техногендик же болбосо табигый кырсыктардан улам, же болбосо дагы башка кырсыктан улам турак жайына мындайча айтканда зыян келип, андан кийин сиздерге кайрылып, же болбосо башка өзүнүн жеке адамдын күнөөсү менен кетсе төлөп бербейбиз деп атпайсызбы? Ал үчүн ыктыярдуу дагы башка түрү бар, аны камсыздандырып коюш керек деп. Ошондой учурда ортодо бир пикир келишпестиктер болуп, бири-бириңиздерге арыздоо менен кайрылган учурлар дагы болуп турабы? Эми бул ар кандай пикир келишпестиктер бул дайыма болуп келген, кийин дагы боло берет деген дайыма ойлойбуз. Бирок мунун баарын биз мыйзам чегинде, мыйзамда кандай жазылса, өкмөттүк токтомдордо кандай эсептелип берилсе, кандай суммалар, кандай методикалар бизге түшүрүлүп
тастыкталып берилсе, ошол менен гана саноого тийишпиз. Мыйзам кабыл алып, мамлекет тарабынан ишке ашып аткан саясат экендигин биз жакшы билебиз. Мына дээрлик 10 жыл болду ушул камсыздандырыңыздар деп калкка кайрылып келатканыбызга, деген менен 30%га жеткен көрсөткүч дагы эле өтө төмөндү көрсөтүп тургандыгын биз анык көрүп турабыз. Бул социалдык долбоор. Себеби дегенде 10 жыл мурун 600 сом айыл жергесинде, 1200 сом кала тургундары үчүн болсо, бул 10 жылдан бери инфляциянын күчү канча пайыздык чендер өзгөрсө дагы бул сумма өзгөрбөдү. Социалдык долбоор болгон үчүнбү? Же элди баягы кымбат болсо дагы мындан дагы төмөн болуп кетпейсин деген Бул социалдык бул долбоор болгондугу үчүн дагы ошол элдин өздөрү кыйналып турган маалда дагы ошондой баанын кымбатташы менен дагы кыйналтпаш үчүн бул эки ошентип кармап келүүдөбүз бааларды, ошол өзгөртпөдө. Бирок өзүңүз туура айттыңыз, бул 10 жылдан бери баалар бир топ өстү, ошол курулуш материалдары да кымбаттады. Бирок биз өзүбүз тараптан гана муну кымбаттатып кое албайбыз. Бул өкмөттүк политика, ошондуктан өкмөттүк саясат, ошол жактан гана өзгөртүлүүгө мүмкүнчүлүк бар. Демек жакынкы келечекте азырынча өзгөртүү ою жок. Азырынча андай ой жок. Түшүнүктүү. Кайсыл мамлекеттердин ушул чет өлкөлүк тажрыйба боюнча, андан ары сиздердин ишмердүүлүктү өнүктүрүү боюнча маекти уланткым келип атат. Кайсы өлкөлөрдүн турак жай камсыздандыруу модельдери Кыргызстан үчүн сиз үлгү болушу мүмкүн деп айта аласыз? Бул азырынча турак жайды милдеттүү камсыздандыруу ошол бизде кандай модель болсо, ошол модель биздин өлкөнүкү гана болуп эсептелет. Бул биздин өлкө үчүн гана уникалдуу. Бирок бизге эң жакын болгон бул Турцияда да ушуга окшош модельдердин бири бар экен. Бирок ал бизге окшош болгону менен анча-мынча жерлери бизге туура келбейт экен. Ошондуктан азырынча биз изденүүдөбүз. Биз дагы айта кетчү нерсе, биздин ушул тажрыйбабызды наоборот башка өлкөлөр дагы колдонуп, мисалы жакынкы эле Казакстан болобу же Россия болобу ушундай милдеттүү түрдө камсыздандыруунун түрүн киргизсекпи деген ойдо экенин бизде ойдо болгонун бизде маалыматтар бар. Сиз министрлер кабинетине сунушу менен киргизип же болбосо атайын баягы өкмөттүк деңгээлде мисалы тариф саясаты өзгөрө турган болсо, ушундай бир кийлик ишүүлөр болуш керек, каралып чыгыш керек, анан коомдук талкууга коюш керек. Анын да өзүнүн бир табигый мындай жолдору бар, мыйзам ченемдүү. Бирок ушул мыйзамдык саясат боюнча дагы бир суроо бергим келип атат. Сиздер мындай жакынкы келечекте мамлекеттик субсидияланган камсыздандыруу программаларын киргизүүнү пландап жатасыздарбы? Бул азырынча планда бар деп айтууга кыйын. Бирок бул субсидиялар же жеңилдиктер жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул милдеттүү камсыздандырууда бир канча жеңилдиктер да каралган. Анткени мисалы айта кетчү нерсе, эгерде ошондой жана майып биринчи, экинчи группанын майыптары болобу же үчүнчү группанын майыптары ошондой 100% болсо дагы 100% же 50% ошондой жеңилдиктер каралган азыркы күндө. Ошол эгерде айта кетчү нерсе, ошо жеңилдиктер менен азыркы күндө эгерде бардыгы 355 000 камсыздандыруу келишими түзүлгөн болсо бизде азыркы өлкөдө, анын ичинен 12.170-и ошо жеңилдиктер менен түзүлгөн келишимдер болуп эсептелет. Анын ичинен 2558-и 50%-дык жеңилдетүү менен, дагы 9612-си 100%-дык жеңилдетүү менен түзүлгөн келишимдер бар. Эми маектин мындан аркы бөлүгүн ошол келечек жана алдыдагы реформалоо иштери тууралуу сурайын деп атам. Санариптештирүү саясатын көрүп атасыз. Эми Актан мырза бардык тармакта, бардык министрлик, ведомстволорда мындайча айтканда бир орунда турбай улам тез өнүгүп, баягы доорго жараша алмашып жаткан учур. Сиздерде абал кандай ушул санариптештирүү боюнча? Мындай онлайн полис, мобилдик тиркемелер, деги эле секторда кандай өзгөрүүлөр болот? Сиз туура айтасыз. Азыркы убакыт санариптештирүүнүн убакыты болгондуктан биз дагы ошол өзүбүздүн ошондой чөйрөдө, камсыздандыруу чөйрөсүндө, ошо өзүбүздүн уюмда ошол убакыттан артта калбаш үчүн биз да болушунча аракетти көрүүдөбүз. Ошол азыркы убакытта ошондой мобилдик тиркемелер аркылуу, ошондой эле жанагыдай түндүк платформасы аркылуу ар бир жаран өзүнө тиешелүү, өзүнө катталган турак жайын ошол биздин
кеңселерге келбестен эле ошо өздөрүнө келишимдерди түзүп алууга мүмкүнчүлүктөрү бар, толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакынкы 5 жылда турак жайларды камсыздандыруу системасын сиз кандай көрүп турасыз? Биздин оюбуз боюнча ошол турак жайды милдеттүү камсыздандырып толугу менен санариптештирүү. Бул ошол келишим түзүүдө гана эмес, ошо төлөмдөрдү жүргүзүүдө дагы толугу менен эгерде санариптештирсек, ошо биз ойлойбуз биздин жарандарыбызга бул ошондой ыңгайлуу жана жеңил болуп калат. Ошондуктан алар дагы ошол камсыздандырууга чоңураак көңүл буруп баштайт деген ойдобуз. Чоңураак көңүл бурбаганына бир себеп деп маектин башында айттыңыз, балким маалымат компаниясы аз болуп жатабы деп. Азыр сиз экөөбүздүн маекти жок эле дегенде бир 10-20 үй бүлө көрүп, анан кийин башын ийкеп кой баралы, камсыздандыралы, камсанабай жашайлы десе, бул сизге да бизге да утуш болот дегендей программаны жыйынтыктап жатып, ошол камсыздандыра элек жарандарга, үй бүлөлөргө кайрылууңуз болушун. Эмне үчүн камсыздандыруу, дагы бир жолу эске салалы, маанилүү? Биз ошол биздин жарандарыбызды камсыздандырууга чакырыбыздын эң бир себеби ошо камсыздандырууну, ошол камсыздардын жакшы жактарын колдонуу үчүн жөн эле жанагыдай айып пулдардан качуу эмес, керектүү жагын колдонуш үчүн камсыздандыруу келишимин түзүүгө чакырат элем. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өлкө үчүн өтө маанилүү болгон турак жайларды камсыздандыруу маселесин адисибиз менен чогуу талкууладык. Учурдагы кырдаал, көйгөйлөр жана чечүү жолдорун дагы кеңири карап чыкканга аракет жасадык. Берүүнүн соңунда дагы бир жолу сиздерде өзүңүздүн жана үй бүлөңүздүн коопсуздугуна көңүл буруп, мүлкүңүздү сөзсүз милдеттүү түрдө камсыздандыруу чечимдерин кабыл алууга чакыралы. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар.